Доллардын кыргыз сомуна карата курсу өйдөлөп кетишине ага суроо талап күчөгөнү себеп болууда. Бул тууралуу Улуттук банк 2-ноябрда маалымдады. Мекеме Таза Век басылмасына билдиргендей, 1993 жылдан бери чет өлкөлүк валюталардын курсу суроо талап жана сунушка жараша калыптанып келет. Башкы банк аны аныктабайт, болгону орчундуу өзгөрүүлөрдү жумшартуу аракетин көрөт. Бул жолу доллар кымбаттап кетишинин негизги себептери деп суроо талап күчөгөнү, сырыйолук товарлардын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. 2-ноябрга карата Улуттук банк доллардын курсун 81,80 сом деп аныктаган. Бирок акча алмаштыруу жайларда сатуу курсу дээрлик 2 сомго жогорулап 83 сомго жетти. Бүгүн 3-ноябрга карата доллардын расмий курсу 81,80. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда доллар 12-13 сомго кымбаттады. Ошого жараша азык-түлүк жана башка товарлардын да баасы жогорулап кетти. Мамлекеттик бажы кызматы Евразия экономикалык биримдигинин, анын ичинде Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз ташылып кирген 52 автоунааны аныктады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамсыз иштин натыйжасында мамлекеттик казына 81,742,280 сом зыян тарткан. Учурда чогулган материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанга ЭАЭП өлкөлөрүнөн башка мамлекеттерден машина ташып келүүдө жогорку тариф менен бажы салыктар алынат. Адистер ушундан улам машина ташып келүүдө коррупциялык схемалар түзүлгөнүн белгилешет. Евразия экономикалык биримдиги эски машиналардан арылыш үчүн ушундай эреже киргизген. Көзөнөк тагып жүрүү коронавируска кабылуу коркунучун 5 эсе төмөндөтүшү мүмкүн. Бул тууралуу кытайлык окумуштууларга таянып Российская газета басылмасы жазды. Новосибирск мамлекеттик университетинин бионанотехнология, микробиология жана вирусология боюнча лабораториясынын башчысы, биология илимдеринин доктору Сергей Нетесовдун айтымында, иликтөө учурунда Кытайдын жашоочуларынын 80% көзөйнөк тагынары аныкталган. Ал ошондой эле көздүн чел кабыгы менен мурундун былжыры COVID-19 жуктуруунун негизги жолдору экенин белгилеп, көзөйнөк тагынуудан сырткары медициналык беткап кийүү зарылдыгын айтат. Жыз сезбей калуу илдетти жуктуруу мурун аркылуу болгонунан кабар берет. Бул көрүнүш оорунун эң көп тараган белгилеринин бири деп белгилеген Нетесов. Окумуштуу ошондой эле акыркы изилдөөлөргө ылайык коронавирус денеде 12 саат жашаары аныкталганын, андыктан колду самындап жууп туруу ооруну алдын алуунун негизги чарасы экенин белгилеген. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 565 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бул тууралуу 3-ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Маалыматка караганда, көз жумган бейтаптын экөө Бишкек шаарынын, экөө Баткен облусунун тургундары. Ал эми жаңы учурлардын көбү Жалал Абад облусуна жана Бишкек шаарына туура келет. Жаңы катталгандар Ош шаарында 9, Чүй облусунда 59, Ош облусунда 33, Бишкекте 88, Жалал Абад облусунда 97, Таласта 4 жана Нарында 7, Ысык көл облусунда 35, Баткенде 68. 3-ноябрга карата соңку бир күндүн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 547 адамды түздү. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 60,279 кишиге жукту. Анын 51,288 айыкканы айтылды. Вирустан 1159 адам кайтыш болду. Учурда 3367 бейтап стационарда, 3889 киши үй шартында дарыланууда.